пайгамбарыбыздын жана хадисинде келет да, кимде ким дарат алса деген дагы жөн эле дарат алса дебестен хадистин улантысында жакшылап дарат алса деген да. Сапаттуу дарат алса деген дагы ошон үчүн дараттагы сүннөттөрдүн бири бул ошол манжалардын ичине ышкалап жуугандык да. Эжеге жакшы белгилеп кетти да. Биз ар бир демек пайгамбарыбыздын айткан хадистери бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Жанагы мен айткандай күнөөкөр адамдар өздөрүн кылып турган нерсе эмес, балким ар бир адам өзүнүн ден соолугуна күйгөн адам ар бир адам кыла турган нерсе экен да. Неменин ичине, манжалардын ичине, колдукуна жана ошондой эле буттукуна дагы. Ооба. Буттун дагы ар бир бут дагы мына биринчи бармак сөзүңүз бөлөн. Биздин оң колубуздун биринчи бармагы бул өткө жооп берет, сол бармагы уйку безге жооп берет. Көрдүңүзбү? Анан ошол ар бир ошонун арасын суу киргизүү, сөз киргизиш керек. Потому себеби мынтип жүрө берсе бул жерде отурукташып калат да. Ошон үчүн ошону жууганча биз органдарды түртүп атпайбызбы? Органдарды түртүп атабыз, ден соолукту чыңгылап атпайбызбы? Ошол биргеликте эле немеде дагы колго, анан бутка. Эгерде сакалы бир аз меникиндей же болбосо меникинден калыңыраак болгон болсо, сакалдын ичине дагы жанагы суу жетпей калышы мүмкүн деп жана неме кылып, ичине аралатып суун жеткизиш керек деп айтат да. Демек ушул пайгамбарыбыздын айткан хадистери эч кандай курук сөздөн келип чыккан эмес. Мына кулакты неме дарат алып атканда кулакты кармалайбыз, кулакты карасаңар, жаш бала төрөлүп атканда бар го жаш бала. Ошол мына башы ылдый да өйдө жакы, өйдө да ушундай сүрөт да. Демек биздин кулакта ошол баланы койгондон кийин мисалы башы, көзү, көрдүңөрбү, курсагы ушундай болуп, ушул точкалар биздин ички органдарыбызга жооп берет. Демек биз кулакты ушалоо менен бир эле кол эмес экен, биз кулакты ушалоо менен дагы ички органдарыбыздын иштешин жакшыртат экенбиз да. Массаж болот экен да. Сөзсүз түрдө. Мен профессорум айтат да, терини силер түртүп эле койгула дейт да. Мына түртүп эле койгула. Ал жерде кан айлануу жакшырат деп айтат да. Ал жерде без айлануу жакшырат деп айтат.